Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Жапаров ишке ашпай жатканын себебин айтты. Түшүндүрүү иштери жакшы жүргүзүлбөгөндүктөн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу 20 жылдан бери ишке ашпай келген. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде айтты. Журналист аталган долбоордун башталбай жатканына Россия тараптын каршылыгы себеп болуп жатабы деген суроо берген. Буга чейин эч ким Россия тарапка бул жол бизге аба менен суудай керек экендигин түшүндүрө алган эмес. Кечээ жакында ЖКУнун саммитине барганда Владимир Путин менен мен жарым саат ушул темада сүйлөштүм. Акырында ал киши бул темир жол бизге керек экендигин түшүндү. Кудайым буйрса быйыл долбоору бүтсө эмдиги жылы баштайбыз, деди президент Садыр Жапаров. Ошондой эле ал долбоор 3 тараптын катышуусу менен даярдалып жатканын кошумчалаган. Бул жол салынса биз туңгуюк мамлекеттен чыгып транзиттик мамлекетке айланабыз. Жумуш орундары болот, экономикабыз дүркүрөп өсөт. Кечээ эле тышкы карыздарыбызды кантип жабабыз деп жаткан санаабыздан арыла турган кумтөрдөн кийин дагы бир финансылык булагыбыз пайда болот, деди президент. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу келечектүү долбоор. Ал тынымсыз өнүгүп жаткан Кытай менен Азияны, андан ары Европаны байланыштырат деп күтүлүүдө. Алмазбек Атамбаевдин кой таштагы үйүн мамлекетке өткөрүүдө талаш чыкты. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кой таш айылындагы үйү соттун чечими менен мамлекетке өткөрүлүп, мүлктү каттоо жүрүп жатканын билдирген. Бул тууралуу фонддун жетекчисинин орун басары Медер Машиев Азаттыкка маалымдады. Бул блокту төраганын экинчи орун басары Канат Рыскулов карайт. Бүгүн кадастр мамлекеттик каттоо кызматынын кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаментинин адистери менен тапосъемка кылууга барышкан. Соттун чечими менен мамлекетке өткөндөн кийин мүлктү мамлекетке каттоо керек, деди Машиев. Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов мурдагы президенттин кой таштагы үйүнө мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун өкүлдөрү барган видеону Facebooktагы баракчасына жүктөгөн. Анда жактоочулар менен мамлекеттик кызматкерлер үйдү мамлекетке өткөрүү боюнча талашып жатышканын көрүүгө болот. Адвокат үйдү мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүү боюнча соттун чечими жок алууга болбой турганын айтууда. Батукаев иши боюнча Атамбаевдин көптөгөн мүлкү конфискация болгон. Булар соттун чечими менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүп алдык деп айтып жатышат. Бирок өткөрүп алуу жөнүндө эч кандай кагаз көрсөткөн жок. Ал жерде Атамбаевдин жакындары жашап жаткан, алар үйдү бошотпойт, деди Замир Жошов. Алмазбек Атамбаевге 2019 жылдан баштап жалпы 7 кылмыш иши козголуп, бирөөсү боюнча чечим чыккан. Крим төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдө мөөнөтүнөн мурда бошотулганына байланыштуу кылмыш иши боюнча 2020 жылы июнь айында Атамбаев 11 жылга соттолгон. Анда бир топ үй мүлкү конфискацияланган. Октябрь окуяларынан кийин мурдагы президенттин адвокаттарынын кайрылуусу менен жогорку сот Батукаев ишин кайра кароого жөнөтөт. Бирок 2021 жылы 12 октябрда жогорку сот аңа ачылган жагдайларга байланыштуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, мурдагы президентке чыккан өкүмдү кайра күчүнө киргизген. Депутат Акылбек Түмөнбаев Ысык көл облусундагы мектептин кеңейтилип курулушуна иш аракетин баштады. Номер 35 Ак суу бир мандаттуу шайлоо округунан эл өкүлү болуп шайланган парламенттик элдик топ депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев 30 май күнү Дүйнөлүк банктын долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн директору Жылдыз Токторбаева жана долбоордун координатору Эрмек Биалиев менен жолугушуу өткөргөн. Жыйында Акылбек Түмөнбаев буларды билдирди. Ысык көл облусунун Ак суу районуна караштуу Токтогул айылындагы Арып Сыдыкбеков атындагы орто мектебинин имараты 1967 жылы салынган. Азыркы учурда авариялык абалга келип, ушуга байланыштуу Дүйнөлүк банктын Эрик долбоорун каржылоосу аркылуу 150 орундуу жаңы мектепти куруу чечими кабыл алынган. Бирок аталган айылда окуучулардын саны көп болгондугуна байланыштуу айылдын тургундары салына турчу 150 орундуу мектептин долбооруна өзгөртүү киргизип, 225 орундуу мектепке кеңейтүү маселесин чечүүгө көмөк көрсөтүү боюнча кайрылуу жолдогон. Аталган көйгөйгө байланыштуу Дүйнөлүк банктын долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн директору Жылдыз Токторбаева жана долбоордун координатору Эрмек Биалиев менен жолугушуу өткөрдүм деп өз Facebook баракчасына жазган эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев. Жолугушууда Ак суу районуна караштуу Токтогул айылына салына турчу 150 орундуу мектепти 225 орунга кеңейтүү маселесин талкууланган. Жана сүйлөшүүнүн алкагында Жылдыз Токторбаева салына турчу мектепти кеңейтүүнүн шарттары менен тааныштырып,
курулатуучу мектептин орду менен жеринен көрүп келүү зарылчылыгы бар экендигин белгилеген. Аталган мектептин курулушуна тиешелүү маселелер менен таанышып келүү үчүн иш сапарын 2022 жылдын июнь айынын башына белгиленди деп айтылат маалыматта. Депутат кумаркана мыйзамы балдарга да казино ойноого жол ачаарын айтты. Өкмөт сунуштап жаткан кумаркана мыйзамы балдарга да онлайн казино ойноого жол ачаарын 30-майда Жогорку Кеңеште бюджет экономикалык жана финансылык саясат комитетинин жыйынында депутат Дастан Бекешев билдирген. Ал эгер сунушталып жаткан мыйзам азыркыдай мазмунда кабыл алынса, казино оюндары чет өлкөлүктөргө гана эмес, бардык кыргызстандыктарга, анын ичинде балдарга да жеткиликтүү болот деген оюн айткан. Мен өзүм биринчи окууда колдогом, бирок алар азыр онлайн казино кылабыз деп жатышат. Демек бул чет өлкөлүктөргө гана эмес, бүт жарандарга болот. Онлайн казинону балдар да ойной алышат, башаламандык болот. Президенттин жана министрлер кабинетинин парламенттеги өкүлү мыйзам долбоорун комитеттин бүгүнкү отурумунда карап берүүнү өтүндү. Бирок маселени күн тартибине киргизүү сунушу колдоо тапкан жок. Кыргыз парламенти чет элдик жарандар үчүн гана казино ачууга жол берген. Оюн-зоок маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталган мыйзам долбоорун 11-майда биринчи окуудан колдогон. Долбоорду парламентте экономика жана коммерция министрлигине караштуу финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Улан Сарбанов коргоп, мыйзамдын максаты инвестиция тартуу, республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүүгө шарт түзүү экени белгиленген жана экинчи окууга чейин жакшылап иштелип чыгаарын, Кыргызстандын жарандарына тыюу салынаарын айткан. Садыр Жапаров Бакиевтерди эле унуткан, ал эки адамдын эле түшүнө кирет окшойт. Президент Садыр Жапаров мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарын эл 12 жыл мурун эле унутканын билдирди. Ал кабар маалымат агенттигине берген маегинде качкын президент тууралуу айтылган кептерге токтолгон. Бакиевтерди актаганы жатат деген айрым чагымчылдардын сөзүнө көңүл бурбой эле койгула. Бакиевтерди эле унуткан 12 жыл болду. Алмазбек Атамбаев менен Исмаил Исаков эле унута албай коюшту. Бакиев дайыма моккочо болуп, экөөнүн түшүнө кирип турат окшойт деген Садыр Жапаров. Kumtur Gold Company Тоо кенчилер бирикмесинин башчысына жооп берди. Kumtur Gold Company ишканасынын Тоо кенчилер жана геологдор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбековдун карьерди маанилүү делген аймагынан жаракка кеткенине байланыштуу ген казуудагы план толбой калышы мүмкүн деген пикирине жооп берген. Билдирүүдө ишкана карьерди көрбөй туруп чечим чыгаруу туура эмес экенин белгилеген. Kumtur Gold Company эл аралык эксперттерге таянып, карьердеги деформация жумуш жүрүп жаткан аймакка жетпей турганы жана иш токтоп калуу тобокелчилиги жок деп эсептейт. Бирок кенде татаал кырдаал түзүлгөнүн белгилеп, адам өмүрүнүн коопсуздугун сактоо менен планды аткарууга аракет көрүлөөрүн айткан. Тоо кенчилер жана геологдор бирикмесинин төрагасы профессор Дүйшөнбек Камчыбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, Kumturдун борбордук карьеринде 20 жана 21 деген эки участокто ген казылып жатканын жана алтындын көбү ушул жерден өндүрүлө турганын айткан болчу. Ал эгерде жакын арада ген казуу жанданбаса, быйыл пландалган алтын көлөмү өндүрүлбөй калышы мүмкүн экенин билдирген. Bir апта мурун Kumtur кенинде борбордук карьерин чыгыш жана түндүк чыгыш тарабынан жер кыртышынын жылышынын тездешин мекемелер аралык комиссия иликтеп жатканы белгилүү болгон. Centera Gold башкарып келген Kumturду Кыргыз өкмөтү 2021 жылы май айында өз карамагына алган. Кыргызстан менен Centera Gold быйыл апрель айында Доо арыздан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык, Кыргызстан Centera Goldко 26% акциясын өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Ал эми Kumtur Gold Company'нин 100% акциясы Кыргызстанга өткөн.